Элмурат мырза, сиз байланыштасызда. Жарлыкта ушул улуттук коопсуздукка коркунуч келтире турган радикализмдин, зомбулуктун, экстремисттик маанайдын өсүшү диндин ролуна байланышкан билим берүү муктаждыгын жаратканы айтылып атат да. Радикализмдин себеби ушул сабатсыздыкка эле байланыштуубу, кандай дейсиз? Биз бул сабакты ошол радикализмдин компоненттери өсүп кетип атат, коркунуч өсүп кетип атат. Ошон үчүн биз сабакты окутуп, ынтымакта деп атпайбызбы, жанатан бери ошол чыңалуунун алдын алып депчи. Бирок бул ошол диний маңыздагы диндердин өнүгүү тарыхынын сабагын окутуп эле чыгып кетебиз дегенге мен ишенбейм да. Себеби бүгүн Европа өлкөлөрүндө өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдү ала турган болсок, бизге салыштырмалуу диний радикализмдин чыңалуусу төмөн болгон, мисалы, же коркунуч жокко эсалган. Алардын жарандары диндердин өнүгүү тарыхын же болбосо деги эле диндер боюнча жакшы жетиштүү билими, маалыматы болгон үчүн эмес. Радикализмди бир аз мындай күчөткөн, чыңалуусун жогорулаткан себептердин башында албетте билимсиздик келет, бирок ошон менен кошо башка себептерди да ойлош керек. Экономиканын өнүгүүсү, мисалы, экономика өнүксө адамдардын иши болот, акчасы болот, стресстери азыраак болот, карьералык өсүү деген пландары болот дегендей. Маданий, бир элдин маданий сабаттуулугу өссө, көбүрөөк театрга барса, ыр жазса, акындарды укса дегендей алаксый турган. Бизде эмне болуп атат? Акча жок, иштейли десек иш, жумуш, орду жок, жокко эсе, маданий өнүгүү дагы жокко эсе, мисалы, ыр жазган, ушундай театр, балет бирдеңе менен аракет болгондорду, маданий жана иденттүүлүктү калыптандырайын деген адамдар иши жок адам катары көрөт да, мындай шылдың болупчу. Эмне болуп атат? Бардыгы булар кризис биригип келгенде, бул дүйнөдө жакшы жашабаган менен ахиретте жаман жалтырап сонун жашайсың, мына бизге эле келип мынтей койсоң дегенде анан аз кылып күтпөй атпайбы? Жакынкы чыгыштарда болгон окуяларда дагы радикалдык кадамдарга кимдер кирип кетти? Биринчиден, жан дүйнө бош, не берсең алат, мындайча айтканда, ачык, өзүнүн иденттүүлүгү калыптанган эмес. Эки, акча берем деп атат. Азгырылат, анан кийин азгырылат. Ошон үчүн биз окутуп коюп эле чыгып кетебиз деген тууралуу ой калат, бирок сөзсүз окутуш керек. Анан бир эки сүйлөм Жолборс агайга мен кошо кетким келип турат. Радикализм качан пайда болот? Биз азыр айттык, бир канча компоненттер, бирок өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде дагы радикалдык кадамдар кээде чыгып калат. Неге? Нормалдуу жолдон, нормалдуу процедуралар менен кандайдыр максатына жетпей калганда, бир кичинекей топ же аларга кандайдыр кысым болгондо радикалдык кадамдарга барат алар. Ал ошол максатына жетиш үчүн. Азыр биз диний сабаттуулукту мындай жоюп, чыңалууну азайтабыз деп атып, бирок кайра эле ошол ата бабадан келген, мен деле колдойм. Бирок ата бабадан келген эле дин менен ошол конфессия менен чектейбиз деп калсак кайра эле күчөп кетиши мүмкүн. Мунун алды алынбайт деп ойлойм да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча конфессионалдык деңгээлден жогору. Эгер мүмкүн болбой турган жок, конфессионалдык деңгээлде окутушубуз керек десе деле, мен каалайт элем ушу биздин салттык динди толук мындай болгондой оригиналдуу кылып окутса. Себеби бардыгы айтат, мен салттык динди эң жакшы мен билем, Абу Ханифа мен Матуридин деп. Бирок 10 киши топтойлу жок эле дегенде 4-5 башка көз караш чыгат. Туура. Ошондо Элмураттын айтканында. Муну кантип, Элмурат, кечиресиз, Элмурат, муну кантип калыпка салыш керек? Жакшы, сиз сунуштарды айтып атасыз. Эмне кылыш керек мына ушуну иретке салыш үчүн? Кандай аракеттер керек мамлекеттен? Мисалы, рычаг, мамлекеттин колунда рычаг бар. Мамлекеттин колунда рычаг болсо, ошол конфессионалдык деңгээлде эгер окута турган болсок деле, туура мына Жолборс агай айткан биздин эски тарыхый кимдигибиз менен, кишилигибиз менен айкалышкан, жакшы өнүккөн бир форма. Бирок кийин бузулууга учурады. 2-3 эле чечим чыгарып, ошол эрктүүлүк менен мамиле кылыш керек болот. 1. Абу Ханифа менен имам Матуриди болуп көрбөгөндөй рационалист кишилер. Булардын бизге бүгүнкү жетип келген эмгектери да ушундай. Демек, биз бүгүн диний, өзгөчө исламий маанидеги булактар, мечитте мисалы Таблиг жамаатынын китептери жайнап жатат. Таблиг жамаатынын мүчөсү учурунда муфти болгондо ошол рычаг менен эле китептер таркап кеткен. Кандык Леви деген бир кишиге барып такалат, билими деле жогору, мындай
өтө кетирген киши эмес, мындайча айтканда академиялык мааниде андай күчтүү деле киши эмес, бирок кандайдыр бир чоң жамааттын лидери болгон үчүн мунун китептери жайнап кеткен. Дагы башка китептер дагы бар. Бул китептердин ичинде акылга, логикага, илимге, билимге караманчасынан каршы келген компоненттер толтура. Бир, биз чечим чыгаралы. Чындап эле Матуриди менен имам Абу Ханифадан келген жоромолду жашаткыбыз келип атса, биз бул булактарды баштан көздөн өткөрөлү. Илимге, билимге, акылга, логикага туура келбеген компоненттер менен эсептешели. Бир, жана жүргүзүлүп аткан ошон мындайча биз булактарды бир көздөн өткөрүп алган болобуз. Мына ошондойча мындан кийин муфтият баштаболу менен бирге диний ишмердүүлүктөрдү көзөмөлдөш керек. Бул ислам менен гана чектелбейт, башка диний ишмердүүлүктөрдү дагы кудум эле ушул акыл, логика, илим, билимге туура эмес келген компоненттер. Бизде чоң буларды ээлеп алыш керек, буларды токтотуш керек, буларды кандайдыр жөнгө салыш керек. Бизде азыр чоң эле лидер, илимге каршы келген нерселерди чоң микрофондордон айтып жүрөт. Бул ката, бул туура эмес. Ушинтсек кризистен чыкпайбыз.